Будете голосовать? Нет, давайте без этого. Это что-то молодые депутаты вот такие, что ли? Скажите, что за позиция? Рахман. Жеке пикиріңіз қандай? Бұға чейін мағлұмат алып отырсыз интернет-блогтардан. Хоть по-человечески ответить тогда. Если вы не можете сейчас, Şimdi Қазақстан мамлекетінде болып атқан наразычылық акциялары, ал мамлекеттің ішкі саясаты, мамлекеттің ішкі саясатына біз өз алдынша мамлекет қатары башқа мамлекеттің ішкі саясатына келгішкенге ақылымыз жоқ. Тек қана қошына қатары біз гуманитарлық жардам беріп, тыныштыққа шақыру бағытында іштер жүргізсек, ошол мыйзам ченемдүү болот го деген ойдомун. Рахмат пикириңизге. Чоң рахмат эже пикир. Мы баарыбыз айтып атабыз. А почему вы не отвечаете потом? Сахарный мед атабыз, депутат атабыз. Давай, неме позицияңды билгим келет. Менин позициям, менин позициям да. Мен азыр силерге эчтеке деген себебим, анткени мен деле силер сыяктуу көп нерсени билбейм. Бирок азыр ушул ситуацияны көрүп туруп, анан кийин өзүмдүн жоомду берем. Туурабы? Анан мен силерге мынтип туруп чыгып туруп, мен бул жерден элдер бар. Ошо элдер менен уважаемый элдерим бар. Ошол менен советоваться четкенге чыктым. Эми сен элди бөлбө да, бирөө уважаемый, бирөө неуважаемый деп. Мы что, неуважаемый? Советоваться четкенге эле чыктым да. Анан я имею право да это делать, туурабы? Жок, публично айтып атпаймынбы? Мен силерге айтып атпаймынбы? Мен бирөөлөр менен жакта советоваться Эрлан, буга чейин маалыматтарды көрүп атасыздар да. Өзүңүздүн жеке пикириңиз кандай болуп атат? Мисалы, ошол интернет айдыңында эки тараптын чуулган окуялар болуп атат. Адамдар окуу учуп атат. Азыркыга чейин жооп тура албайм. Жеке пикириңиз жараңата. Жеке немемди айта албайм да. Азыр анткени мен билем, азыр бир нерсе дебисем, анан кийин Эрлан мындай айтты, Эрлан тигиндей айтты дегенде сөздөр чыгат да. Мен андай сөздөрдү каалабайм. Азыр мен баарынан түшүнүп, позициям бар. А позициямды обязательно айтышым керек. Неге? Потому что вы депутат. Потому что вы депутат. Ал менин мындайлы суроо. Мен силерге жооп бербейм деген жокмун да, туурабы? Мен силерге жооп бербейм. Можно я скажу, почему нужно публично? Казакстанга жөнөткөнгө макулдук бересизби, бербейсизби деген маселе Какой голос ваш? сенин позицияң да или нет, Маселе каралсын. болду. Нет, Каралсын. Сен макулсуң. Мен ошол жерден өзүмдүн позициямды Эрлан, мындай да депутаттар чыгып элден сурайбыз, вот тут депутат, спроси у нас, чего у нас, зачем вы стоите? Нет, я кричу, чтобы у меня было не будет решения. Ребят, мен силерге айтып атпаймынбы? Я представитель народа. Мен силерге дагы бир жолу айтып атам. Мен азыр бир нерсе деп, менин позициям бар. Бирок мен силерге бир нерсе деп айтып алып азыр, анан кайра интернетке чыгып туруп хайп болуп жүрө албайм. Мен позициямды айтам, чыгам, айтам. Мындай болду, мындай болду. Ал жака жамааттык коопсуздук боюнча жашкер жөнөтө албайбыз деген маселе орун болбой калды. Негизи ошол жамааттык коопсуздук боюнча Кыргызстандын аскерин жиберүүгө сиз макулсузбу? Кандай пикирдесиз? Макул эмессиз, Туура эмес ал. Ордош элибиздин туугандарын алып өздөрүнүн иши. Алар өздөрү чечиш керек. Эгерде бир тышкы болбосо башка тараптан кол салуу ордошорго болсо ал башка маселе. Ошондо мен каршымын. Ар дайым каршы болом, Каршы. Зоюн кандай экен ошол боюнча? Биринчи азыр чакырылды, көрөлү, убайлы. Бул коллегиальный чечим кабыл алынат да, убайлы анан боло турган ойлорубузду айтабыз. Каршы. Каршы. Убайлы көчөчү атайын келдик, мындай болуп аткан мезгилде да карап турбасак болбойт, атайын келдик, азыр жолдо эле кирип көрөлү убайлы. Анан биз кошуна мамлекет болгондон кийин биз жети өлчөп бергенибиз керек. Ошондо сиз ЖКХнын алкагында Казакстанга куралдуу күчтөрдү жиберүүгө макулсузбу? Алкагында бул эми биз баягы союз мамлекет болгондон кийин аларда милдеттемелер бар чынында. Ошондой терроризм болгондо, экстремизм мондой учурларда көмөктөшүү керек дегендей беренелерде бар бул. Биз ошол союздун мүчөсү болгондон кийин. Бирок биз кошуна мамлекетпиз. Биз эки тараптуу карашыбыз керек. Мунун абдан мындай терең. Биз эми бул жерде азыр дипломаттар менен, профессионалдар менен кеңешишибиз керек. Кызылгандуулук калтырбашыбыз керек.
биз биринчи кезекте эки мамлекеттин ынтымагын, достугун биз биринчи кезекте мамилебизди бузулбаш керек да. Ваша позиция по поведению... Законная власть. Вы знаете, что до последнего времени позиция Кыргызстана, формально, неформальная, она заключалась именно в том, что мы выражали полную уверенность, что братский народ и его руководство, президент Касым-Жомарт Токаев, полный состав нашей законной власти Казахстана способны самостоятельно справиться с этой ситуацией. То есть не надо, значит, мы выражали в этом уверенность до того, как в соответствии с собственным национальным законодательством Республики Казахстан, в соответствии с уставом всевозможных организаций, не только организации договора коллективной безопасности. У нас много договорных обязанностей, которые связывают. Нету более близкого стратегического партнера. И поэтому, когда сосед и ближний брат просит о помощи, нельзя. Но я вам так скажу, что решением не с вами спорить, потому что это... Значит, вы против ОДКБ, ввода кыргызских сил? Казахстанда биздин жарандар бар, эң жакшы болуп келсе, жакшы жагына чечиш керек. Ну что вы кандай дош керек? Bir tuğan, ODKB'nin kim tuğan? Kırgız, Kazak bir tuğan. ODKB'nin kim tuğan? Kırgız,